Жо, нормально эле. Көрүнсөм болду, угулсам болду. Кутмандуу таң барыңыздарга. Угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Комната аябай биз отелдебиз, кичине жарыктык аз болуп атат, бирок көрүнүп угулсам болду. Кутмандуу таң, сонун күн башталды, сонун таң атты. Плюс басабыз, көрүнүп угулуп жатсам. Гүлай, Айзирек, Махабат, Дилбар, Ома, Алия, Махбурат, Зура, Гүлнура, Космира, Назира, Гүлзара, Айдана, Назгүл, Айзирек, Самара, Жаркын, Мерим, Айнара, Сергүл, Сестра дейт, Чопуш, Космира. 1ден 10го чейин өзүбүздү настройкалайбыз. 1ден 10го чейин настройкалайбыз. Маанайды 10го көтөрөбүз. Энергиябызды көтөрөбүз, настройду көтөрөбүз, баарын көтөрөбүз. 170 адам болду, 200 адам кирди. Жакшы, сонун. Кандай өткөрдүңүздөр выходнойлорду? Выходнойлор бизде аябай насыщенный, аябай активный өткөрдүк биз выходнойлорду. Ала бука, Жалал Абад, Ош болуп кыдырып жүрөбүз. Кечээ Ошто сонун жолугушуу болду. Биздин күндөлүгүбүздүн, именно интенсивдин күндөлүгүнүн бет ачары болду. Ош шаарында ким келди кечээ? Ким келди? Албетте, жандуу живой тренинг бул өтө жакшы. Себеби дегенде бүт фокус вниманияңыз тренингде болот, эч ким сизге мешать бербейт. Живой сонун болот. Ким келе алган болсо сонун болду окшойт, по-моему, өзүмө аябай жакты. Күндөлүк мына Бишкекке барганда эле чыгат. Шаарларга таратып коебуз, каалаган жериңизден алсаңыз болот. Ысык көлдө болсо барам дейт. Жок, Ысык көлдө болбойт, эми ошол бойдон ол Жалал Абадта болот, апрелдерде. Москвада 28-inde Москвада болот. Москвадан барбы? Москвадан болсо барбын деп койгула. Москвада жолугушабыз 28-март күнү. Группага уже жибердик, по-моему, анонсту. Группаларыңыздарга таратып койсоңуздар болот, Москвадагыларга. Бардык адам катышса болот. Кимдин максаты болсо, оңой жетем десе, бардыгы катышса болот. Андыктан Москвадагы болсо, Бишкектечи дейт. Бишкекте болду го жакында эле открытиясы күндөлүктүн. Биринчи Бишкектен башталды го. 7-си күнү Бишкекте болду. Эми кайра эле жасай бермек белек. Эми башкача тренингдер, башкача форматта болушу мүмкүн. Бирок эми презентация именно ушул формат болду. Бишкекте болбойт, башка темада может болушу мүмкүн. Келгиле, эми убакта өзүнүн темага өтөлү. Өтө сонун тема. Темабыз бүгүн өзүбүзгө болгон сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз. Албетте, бул жерде көпчүлүгүңүздөр мен и так өзүм сүйөм, бул тема мен үчүн эмес экен деп өчүрүп койгуңуз келеттир. Бирок бул жерде биз өзүгө болгон сүйүү тууралуу жана өзүгө болгон ишеним, өзүгө болгон сый урмат тууралуу сүйлөшөбүз. Максат жазууда адам ошол өзүнө болгон сүйүүсүнө карап, өзүнө болгон ишенимине карап, өзүнө болгон сый урматына карап максат жазат, кыялданат. Эгер өзүңө болгон сүйүү төмөн болсо, самоуважение, самооценка, ишеним, вера в себя деп коет го, ошол төмөн болсо, адам баласы төмөн максаттарды жазат. Эгер ошол канчалык жогору болгон сайын бийик максаттарды жазат и албетте максаттарына оңой жетет. Биринчи өзүңөн сүйүүдөн башталат деп жазып кеттим теманы. Бул жерде канча адам катышпаңыздар, ар бириңиздердин кыялыңыз, максатыңыз бар. Ар бириңизде бир жашоодо бир ордуңузду тапкыңыз келет. Көпчүлүк уже тапты, көпчүлүк издеп жүрөт. Бирок ошонун баардыгы өзүңө болгон сүйүүдөн башталат. И биздин ден соолугубуз, биздин кирешебиз, биздин айлана чөйрө менен болгон мамиле, кыскасы баягы биздин жашоо дөңгөлөгүбүз бар, баланс дөңгөлөгүн тартканбыз башында. Ошол дөңгөлөк баардыгы оң болуш үчүн биринчи бул өзүгө болгон сүйүү болуш керек. Албетте баарыбыз өзүбүздү сүйөбүз, бирок канчалык деңгээлде.
Мен силерге азыр өзүн сүйбөгөн адамдын симптомдорун айтам, мындайча айтканда симптомдорун. Балким сизде ошол симптомдор бардыр. Өзүн сүйбөгөн адам кандай болот? Өзүн сүйгөн адам кандай болот? Ушунча жыл жүрүп, бир өзүнө болгон сүйүү тууралуу мен ушул 30 жашта ошол сабактарга катышып жүрүп, ушул темага келдим. Анан симптомдорун айтканда өзүмө болгон сүйүү такыр жок экен. Өзүн сүйбөгөн адам өзүн акыркы орунга коет. Орунга коет. Кандайча? Бул жерде эми аябай аял киши көп, эркектер деле бар. Бирок аялдар аябай көп. Аялдарда айрыкча өзүнө сүйүү жок болуп кетет. Барып себеби дегенде биз өзүбүздү акыркы орунга коебуз. Кандайча акыркы орунга? Мисалы, бир жака барсак, базаргабы же бир жерге магазинге барсак, эмне алабыз? Үйгө продукт алабыз, балдарыбызга кийим алабыз, күйөөбүзгө бир нерсе алабыз, апабызга, атабызга, туугандар, биз ар кимди ойлойбуз. И өзүбүзгө мен көпчүлүк учурда ошону байкайт болчумун. Баарын таратып коюп, холодильник толтуруп коюп, анан өзүмө эч нерсе албаганын байкайт болчумун. Ар дайым. Бирок канчалык деле маани бербейт болчумун. Көрсө, өзүмө акыркы орунга коюп, өзүмү унутуп койгом. Эгер ошол симптом болсо, плюс басып койсоңуздар болот. Өзүмү такыр унуткам. Биринчи симптом. Өзүңү кийинки орунга коесуң да, элдерди биринчи орунга коесуң, өзүң кийинки орунга коесуң. Эгер жакшы идишиңиз болсо үйдө, жаңы идиштериңиз болсо, же болбосо жаңы чачык, бир жаңы жакшы нерсеңиз болсо, мейман келгенде гана иштетип, ошол нерсени меймандар үчүн деп туруп, анан өзүңүз обычный тамак тарелкадан, обычный кружкадан чай иче турган болсоңуз, бул деген дагы өзүңө болгон сүйүүнүн төмөндүгүнүн белгиси. Себеби дегенде эмнегедир биз конокторду сыйлайбыз, конокторду жакшы көрөбүз, ал эң сонун идиштерди ичсин дейбиз, а бизге боло берет чекеси кетилгенби, жарака кеткенби, простой болсо дагы жанагы идиштерди меймандар кетиши менен бекитебиз дагы. Анан өзүбүз обычный тамак, обычный тарелкаларга жеп калабыз, обычный кашыктар менен. А меймандар келсе эң кымбат баалуу, эң сонун болгон токой бекиткендерибизди алып чыгабыз, И мен да ошондой болчумун. Качан мен ушул өзүмө болгон сүйүүнү кайтарганымда, азыр мейман жана жөнөкөй деп бөлбөйбүз. Биздин идиштер бардыгы эле аралаш. Мейман келсе деле ошол идиш, өзүбүзгө деле ошол идиш, бирдей эле идиштерди иштетип калдык. Себеби дегенде, мейман биз өзүбүз биринчи дасторконго, мисалы, мурда мейман келсе гана жакшы сухофруктарды коюп, конфеттерди коюп, аябай стол жасайбыз, мейман келгенде гана. А өзүбүзгө боло берет, мындай эле стол деле жасабайбыз, эптеп септеп эле тамактанып алып туруп кете беребиз. А мейман келсе жакшы нерселерди астына коюп беребиз. А өзүбүзгө ошончолук күйбөйбүз. Даже балдарыбызга анчалык күйбөйбүз. Өзүбүз обычный эле мейман келсе эле майрам үйдө, мейман жокто жөнөкөй эле болуп калат. Өзүмө болгон сүйүүнү кайтарганда азыр мен ар дайым столду ошондой мейман тоскондой кылып, өзүбүздү ошондой кылып жасап калдым столду. Ушунчалык жасап, первый, второй кылып салаттардын түрүн жасап, конфеттерди коюп, өзүбүзгө деле да. Ал деген көрсө өзүңө болгон сүйүүдөн келет экен. Анан бизге мага боло берет деген тема, бул өзүңө болгон сүйүү төмөн болгондо. Анан албетте эконом кылам. Мисалы, бирөө жарымдын туулган күнү болуп калса, уят, там жакын адамдын туулган күнү болуп калса, уят деп жакшы нерсе белек кылганга аракет кылам. Анан өзүмө дегенде эле, мага боло берет деп арзан экономить этем. Акчам бар болбосом, акчам болсо дагы өзүмө арзан нерселерди алам. Балама кымбат баалуу, качественный нерсени алам. Өзүмө боло берет арзан издейм, скидка менен алам, акция менен алам. Кымбат нерсени алган күнү өзүмү жеп коем жемелеп. Ушунча кымбат нерсени алып алдым, ушунча кымбат нерсени кийип алдым. Баягыны чувство вины менен кийип жүрөм да. А бирөөгө белекке дегенде жок, уят деп туруп жакшы нерсе алып бергенге аракет кылам. Анан өзүмү постоянно урушат болчумун, жемелейт болчумун. И эмнегедир бир окруженияга келгенде, ушундай жакшынакай кийинген, же болбосо ухоженный аялдардын астында неудобно сезесиң өзүңө. Кандайдыр бир жериң бир не то болгонсу эле, бүт фокус вниманиең өзүңдө, мындайча айтканда интроверт ал темага келебиз бир күнү. Бир нерсең кемдей, баягы адамдардан эмнегедир төмөн тургандай. Жасакерленип,
жанагы адамдарга жагынганга аракет кылып, мындайча айтканда актанганга аракет кыла бересиң да, эмнеге актанып атканын өзүм деле билбейт болчумун. Көрсө бул өзүңө болгон чувство вины. Чувство вины каяктан келет? Өзүңө кечирбегенде толтура ката кетиребиз, биз инсанбыз. Мен деле бир миллиондогон каталарды кетирдим. Ушул күнгө чейин толтура дагы деле ката кетирип келем. Бирок ошол ар бир катаны могул жерге сактап, жүрөгүбүзгө сактап келебиз. Ал каталарды айлана чөйрөдө билбесе деле өзүңөн өзүң баягы күнөөлүүсүң да, өзүңөн өзүң күнөөлүүсүн. Башкаларга жок дей албайт болчумун эч качан. Өзүмүн унутуп туруп, мага керек эмес болсо дагы ким эмне деп суранса макул. Макул дей берет болчумун. Бардык той болобу, кудай болобу кызматта мен даже суранбаса деле мен жардам берип коеюнбу деп эле жанагыларга жагынганга аракет кыла берем. Себеби дегенде бир чувство вины бар. Каяктан ошол чувство вины кирип калган? Өзүмөн өзүм булугуп, өзүмөн өзүм жакшы адам болуп көрүнгөнгө аракет кыласың. Жок дей албайсың өзүңө болгон сүйүү төмөн болгондо. Граница жок. Бирөө келип кемсинтип урушуп койсо деле унчукпай кабыл аласың. Любой ситуацияда өзүң мойнуңа күнөөнү алып ала бересиң. Хотя ошол ситуацияда сенин күнөөң жок болсо дагы өзүңө күнөөлөйсүң. Дагы бир симптомдордун бири бул ден соолук. Ден соолукка такыр көңүл бөлбөйбүз, физиотерапия жасабайбыз. Өзүн сүйбөгөн адам сөзсүз түрдө ден соолугу кеткен адам болот. Себеби дегенде адам өзүн сүйбөгөндө такыр өзүн карабай коет. Туура тамактануу деген жок, спорт менен алектенүү деген жок. Өзүнүн телосун, мындайча айтканда, денесин таштап коет. Албетте дене ооруй баштайт. Биринчи душа ооруйт, анан кийин телого өтүп кетет да, денеге өтүп кетет. Эгер сизде оорулар болсо, түрдүү оорулар болсо, ашыкча салмак, бул деген өзүңү сүйүү жоктугунун белгиси. Себеби өзүн сүйгөн адам эч качан денесин тантип таштап койбойт да, биринчи ошол өзүнүн ден соолугунан баштайт. Өзүн сүйбөгөн адам өзүн өстүрбөйт дагы. Өзүн өстүрбөйт. Бул жерде эми өзүңүздү такыр сүйбөйсүз эмес, бул жерде өзүңүздү өстүрүп жаткан болсоңуз, өзүңүзгө болгон сүйүү бир аз болсо да бар, бирок балким төмөнүрөөктүр. Албетте такыр эле жок эмес, сөзсүз түрдө болот сүйүү, бирок төмөндөп кетиши мүмкүн да. Өзүңө болгон сүйүү бул башка, сый урмат башка. Өзүбүздү сүйүп турсак дагы өзүбүздү сыйлабай жана өзүгө ишенбей калышыбыз мүмкүн. Бул эң главный факторлор өзүңө сүйбөй калганда адам. Главный фактор ошол постоянное недовольство собой, орусчасы, кыргызчасы, өзүңө ар дайым нааразысың. 1000 сонун ийгиликтерге жетсең дагы урушуп турасың өзүңө. Жок, сен мындан да чоң ийгиликке жетсең өзүңдү мактабайсың, мындайча айтканда. Бирөө мактаса, кокусунан мактап калса, баягы мактоону кабыл алыш өтө кыйын өзүн сүйбөгөн адам үчүн. Ой, койчу, комплимент айтса, не за что, не надо, ал мага айтпа деп. Рахмат, кабыл алам дебейт да, баягы комплиментти даже кабыл албайт. Белекти такыр кабыл ала албайт. Кымбатыраак белек алып койсо жүрөгү ооруп жатып калат. Бул мага эмне берип койду? Мен да ушундай белек беришим керек. Кайтарышым керек деген ой. Сразу ошону ойлонобуз биз. Өзүн сүйбөгөн адам, өзүн сүйгөн адам канчалык кымбат, хоть бриллиант болсо дагы, хоть самолет, бир чоң бир квартиранын ключун берип койсо дагы, я достойна деп эле кабыл алат. Аны кайтарышым керек деген ой да болбойт. Өзүн сүйбөгөн адам белек, жылуу сөз, жардам, комплимент даже кабыл ала албайт. Гүлдөрдү кабыл ала албайт. Комплименттерди мен такыр кабыл ала албайт болчумун, бирөө мага комплимент айтса, жок. Не за что, андай эмес, ашырып бердиңиз деп ошону да кабыл ала албайт болчумун. Анын өзүм сүйбөгөндөн баштап комплимент айтса, рахмат деп кабыл, я знаю, что я такая. Белектерди кабыл ала баштадым. Мурда белек деле эч ким бербейт эле, себеби дегенде белек алганга мен татыктуу эмесмин деген ой болчу. Анан эң главный факторлордун бири, эгер сиз өзүңүздү сүйбөсөңүз, бул сүрөткө түшпөйсүз. Сүрөткө түшкөндө сөзсүз түрдө өзүңүзгө жакпайсыз, жемелейсиз. Видео. Мен ушунчалык өзүмдү видеодон көргөндү жаман көрчүмүн. Видео тартып туруп, эч качан эгер бир жерде тойлордо же видеого түшүп калсам көрбөйт болчумун. Көрүп калган болсом, ошол жерде өзүмү жеп коем. Сырткы келбетимен баштап кыймыл аракетим бир жерим жакпайт. Анан могул WhatsApp чыкканда мен голосума ушунчалык, өзүмдүн үнүм ушунчалык жакпады. Голосовой сообщениялар жиберип алып, кайра угуп, раздражение болот элем үнүмөн. Үнүм жакпайт. Сүрөткө түшсөм, сүрөтүм жакпайт. Видеого түшсөм, видеом жакпайт.
Эң главный фактор өзүм сырттан мындайча айтканда караган жакпайт. И күзгүгө анча караны өрбөйт болчумун. Себеби келбетим, внешность өзүмө жакпайт болчу. Анан апаман сурайт элем: Эмне үчүн мени мынчалык куник кылып төрөп койдуңуз? Төрт бир тууганыбыз баары эле жакшынакай сулуу. Мен эле куникмин деп. Апам мени багып алганбы деп дагы ойлонот элем да. Мени багып алышканбы, мен теги эле такыр буларга окшобойм, булар жакшынакай, мен жакшынакай эмесмин. Өзүмө гадкий утенок сезчүмүн үй бүлөдө. Ошентип жылдар өттү, жашоом депрессия болуп, талкаланды, нольго түшкөндө биз нольго түшкөн аябай сонун себеби дегенде, ошондо биз изденип баштайбыз. Ошондо биз билим алып баштайбыз. Ошол убак мага аябай керек болгон экен. И мен изденип баштаганда мен биринчи учурда ошо өзүңөн сүйүүдөн башталат дегенди мен түшүнгөн эле жокмун. И бүгүн эместерге ушунчалык түшүндүргөнгө аракет кылам, что баардыгы өзүдөн болгон сүйүүдөн башталат. Анан өзгө болгон сый урмат, өзгө болгон ишеним, бул башка нерсе деп атпаймынбы? Кандайча? Адам өзүн сүйүп туруп деле, бирок өзүн сыйлабашы мүмкүн. Өзүнө болгон ишеними жок болушу мүмкүн да. Жок, мен өзүм сүйөм дешиңиз мүмкүн, бирок өзүңүзгө болгон сый урмат жок болсо дагы максаттарды коюу жана аларга жетүү өтө кыйын болот. Мисалы, элестетиңиз, сиздин бир подружкаңыз бар. Кечээ эле ушу тренингде айтып кеттим. Ошол мисал тууралуу бир подружкаңыз бар и сизге сөз берди: мен эртеңден баштап арыктайм, эртеңден баштап мен жаңы жашоо баштайм, мен диетага отурам. Болду. Мындан кийин всё, баардыгы жаңыча болот деп сизге сөз берди. Эртеси күнү барсаңыз, эрте турбады, чуркаган жок, баягы айткандарын жасаган жок. Дагы эле камыр оокаттарды, самса лагмандарды жеп отурат. Анан эмне болду десең, мен бүгүн настроением жок, мен эртең баштайм. Эртеси күнү барсаң, дагы деле ошол акыбал. Кеч турду, дагы деле диетасына отурган жок, бүт айткан сөздөрүнө турган жок. 3 күн өттү, дагы деле турган жок. Понедельниктен баштайм деди. Понедельник келди, понедельникте баштаган жок. Бул айдын башынан баштайм деди. Айдын башы деле болду. Кийинки жылдан баштайм деди. Кийинки жыл деле болду. Эч кандай өзгөрүү жок. Анын сөзү эле бар, бирок эч кандай кыймыл аракет жок. Албетте биз андай подружкабызды сыйлабайбыз, ишенбейбиз. Ал кийин келип туруп, мен бизнес баштап атам, мен жаңы проект баштадым десе, бул айта берет деп баягынын сөзү биз үчүн бир түйүн болуп калат, чынбы? И ошондой подружкаңыз болсо, плюс басып койсоңуз болот. Албетте ошондой подружкаңыз бар. Эми ошол подружкабызды биз эмне кылабыз? Сыйлабайбыз, ишенбейбиз, эң главный ишенбейбиз, сыйлабайбыз. Анын сөзү биз үчүн мындайча айтканда жөн эле воздух. Ошондой подружкаңыз болсо, плюс басып коюңуз. Эми элестетиң, ошол подружкаңыз бул сиз. Ошол подружкаңыз бул сиз, себеби дегенде эртең деген толтура эртең деген сиздин максаттарыңыз, кыялдарыңыз бар. Эртең жасайм, эртеңден баштап өзгөрөм, эртең эрте турам, эртең китеп окуп баштайм, эртең арыктайм, эртеңиз бүтпөйт. И эртеси күнү дагы бир шылтоо таап алат. Анан кийин понедельник дейбиз, понедельник күнү дагы бир шылтоо таап алат. Албетте жанагы ошол подругаңызды кандай, досуңузду кандай сыйлабай калсаңыз, кандай сый урмат кетсе, кандай ишеним кетсе, ошончолук өзүбүзгө болгон сый урмат, ишеним кетет. Өзүбүзгө болгон сый урмат кетет. Себеби дегенде биз кичинекей нерсени аткара албагандан кийин чоңураак нерсени айтканда, биздин ичибизде эки адам бар, чоң жана кичине. Кичинекей адамыбыз бул бизге ишенбейт, бизди тоготпойт, бизди кемсинтет, бизди сыйлабайт, коркот. Коркок бир кичинекей адамыбыз бар жана чоң адамыбыз бар. Анын максаттары чоң. Менде дагы эки адам бар да, чоң Самаранын максаттары чоң. Ал мага ишенет, ал мени колдойт, ал мени жакшы көрөт, ал мени сыйлайт. Мындай болот дагы, ошол чоң Самара ал такыр бекинип калат да, өзүнө болгон сый урмат жок болгондо. Кичинекей Самара гана рулить этип, кичинекей Самара башкарып калат. И албетте биз жаңы максат койгондо, жаңы кыял койгондо, кыялдана баштаганда кичинекей Самара ойгонот эле дагы. Сен кечээ эрте турам дедиң эле, турбадың. Бүгүн аны жасайм дедиң эле, жасабадың. Сен колуңан эч нерсе келбейт. Сен өзгөрө албайсың. И жаңы максат койбой эле кой мындан кийин. Башым оорутпай, бар, идишиңди жуу деп, мындайча айтканда бизди кемсинте баштайт. И өзүң ишенбесең, бир адам сизге ишенбейт. Өзүбүздү сыйлабасак, бир адам сыйлабайт. Өзүбүздү башкара албасак, биз бир адам башкара албайбыз. Эгер элестетиңиз, жанагы подружкаңыз карасаңыз эле эрте туруп калды.
диетасына отурду, бүт айткандарын жасай баштады. И бир айдан кийин фигурасы мощный болуп келе калды. Подтянутая, энергичный болуп келип калды. Албетте биз кайра баягы подружкабызды сыйлап калабызбы? Албетте сыйлап калабыз. Бул эң жакшысы сый урматты кайра кайтарса болот. Ал бир жоготкондон кийин болду, жоголду, эч качан кайтара албай турган нерсе эмес. Кайра адам өзгөрсө, жанагы адамды биз сыйлап калабыз. Ишенип калабыз жанагы адамга. Бизнес баштап, бутуна туруп, машиналарды алса, жанагы адамга кайра сый урмат кайтат. Өзүбүзгө деле ошондой сый урмат кайтат. Эгер кайра өзүбүздүн сөзүбүзгө тура баштасак, майда нерселерди коюп, күндө жасай берсек ошол нерселерди, оозубуздан чыккан нерсени аткарышыбыз керек. Ушул жерде биз чечим чыгарышыбыз керек. Ушул күндөн баштап, ушул секундадан баштап мен айтканымы жасайм, сөзсүз түрдө. Эмне гана болбосун, кровь из нос жасайм, бирок жасайм. Айттымбы, жасайм. Себеби дегенде ар бир сөзүбүз бул биздин баалуулугубуз. Канчалык сөзүңүзгө турсаңыз, ошончолук өзүңүзгө баалуулук чоңоет. Өзүңүзгө болгон ишеним чоңоет, сүйүү, сый урмат чоңоет. Өзүбүздү сыйласак, өзүбүздү сүйсөк, өзүбүзгө ишеним чоң болсо, башкалар күзгү сыяктуу биздин ойлорубузду, өзүбүзгө болгон мамилени чагылдырат. Канчалык өзүбүздү жакшы көрсөк, баары бизди жакшы көрөт. Канчалык өзүбүздү сыйласак, баары бизди сыйлайт. Адам өзүн жакшы көрбөсө, кыйратып бирөөнү да жакшы көрө албайт. Адам өзүн сыйлабаса, кыйратып бирөөнү да сыйлай албайт. Адам өзүнө ишенбесе, бирөөгө такыр ишенбейт. Ошондуктан баардыгы биздин өзүбүздөн башталат, өзүгө болгон мамиледен. Эми сый урмат, ишенимди кайтаруу жолдорун мен айтып кеттим. Мен бир методика берген. Билбейм кайсыл тренингде берген, эсимде эмес. Ушунчалык көп тренингге катышам. Же бир китептен окуп калдымбы, эсимде эмес. Кыскасы, мынтип айтылганда, дисциплина дейт. Главная дисциплина. Джим Рон экен. Джим Рон, точно эстедим. Джим Рондун тренинги мынтип айтат. Ийгилик бул дисциплина, башка жол жок дейт да. Дисциплина дегенде мындай бир солдат элестетесиз, сразу бир солдат мынтип жүргөн элестетесиз. Жок, андай эмес. Дисциплина деген сизге керексиз нерселерди жасабай, сизге керектүү нерсени жасоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ушакташуу, телефондо сүйлөшүп отуруу бирөө менен жөнү жок. Инстаграмда ар кимге лайк басып, комментировать этүү, сериал көрүү, көп уктоо, жөнү жок эле убакыт кетирүү. Бул керексиз нерселерге кирет. Ошолорду жасабай, керектүү өзүңө өстүрүүчү, сени бай кылуучу, бактылуу кылуучу, ийгиликтүү, ден соолукта кылуучу нерселерди жасоо. Ошону дисциплина деп коет. Дисциплина десе эле биз страшный нерсени эстетебиз. Дисциплина деген сөздөн коркобуз. Дисциплина бул болгону бизге керексиз, биздин убактыбызды туура эмес жакка кетүүчү нерселерди жок кылып, биздин жашообуздан бизди пайдалуу нерселерди жасоо, бул дисциплина дейт. Анан туруктуулук. Дисциплина бул туруктуулук. Мисалы, бир күн эрте турсаңыз, 3 күн эрте туруп, биз эмне кылабыз? 4-күнү мен чарчадым деп турбай коебуз. 5 күн китеп окуйбуз, 6-күнү убакыт таппай калабыз. Убакыт тапса болот, сөзсүз түрдө. Бул дисциплина, бул туруктуулук. Ал навык, бул дагы жөндөм. Туруктуулук, дисциплина, сөзсүз түрдө лидер деген сабакта биз буну көбүрөөк ачабыз, бул теманы. Бул дагы жөндөм асмандан түшүп калбайт. Жөндөм жасап, практика түрүндө келет. Анан мен ошону түшүнгөндөн кийин, демек менде туруктуулук жөндөмү жок экенин түшүндүм. Туруктуу эмесмин, баштаган ишим аягына чыгара албайм. Өтө туруксуз адам. Бир күн бир нерсени каалайм, эртеси күн башка нерсени каалайм, бүгүн Матис каалайм, эртең Джаз каалайм. Оюма, кыялыма даже туруксузмун, кылган ишиме туруксузмун. Туруктуулукту үйрөнүш үчүн бир жумуш таап ал, деди Джим Рон. Бир жумуш таап ал, күндө жасашың керек ошол жумушту 1 ай бою. Минимум 21 күн бою. Себеби дегенде, жаңы адат 21 күндө калыптанат, жаңы өнөр 21 күндө калыптанат. 21 күн сайын бир нерсени 1 саатта кичине кыйыныраак нерсени жасашың керек. Ошондо характер кабыл алынат, туруктуулук жана дисциплинага түшөсүң, өзүңө болгон сый урмат, ишеним жогорулай баштайт. Кичинекей нерседен башта, деди. Анан мен эмнеден башташымды билбей, стористен баштадым. Ошол мезгилде Инстаграмга аябай берилип аткан маалым болчу. Инстаграм түшүнбөйт элем, анан Инстаграмды түшүнүп сторис тарткым келип, ошондой болуп жүргөн маалым. Ошондо деле бирок өзүмдү тартпайм. Себеби өзүм дагы деле жаман көрөм, өзүм көрсөм көңүлүм айланып кетет. Сырт жакта мындай тартып жүрө берем, өзүм келгенде эле жок, тартпайм. Анан сырт жакта мындай тартып жүрдүм. Айнектен саар туруп, эртең менен сторис тартам деп чечим чыгардым. Ушул күндөн баштап, эртеңден баштап дедим, саат күндө 5-тен 6га чейин мен 5те турам. Андай даже интенсивдер жок болчу. Өзүм эле ошол максатты коюп, эртең менен турам.
намаз окуйм, анан сторис тартам. Инстаграмда алдай албайсың да, кечеги стористи бүгүн койсоң дагы саатын коеюн десең, кечеги сторисиң сааты коюлбайт, уже числосу чыга берет. Сааты коюлуш үчүн момент, ошол моментте тартышың керек да. Ушу Инстаграмдын ошондой жери бар. Өзүң алдай албайсың да, мисалы уктап туруп кечеги стористи кое албайсың да. Албетте бирөөнү алдайын десең дагы бул жерде өзүң алдап аткан болосуң. Күндө мен эртең менен саат 5-тен 6-га чейин туруп чуркап чыгып сторис тарта баштадым. Бир күн тарттым, саатын белгиледим, анан кийин мотивирующий бир цитата коюп койдум. Бир күн тарттым, 2 күн тарттым, 3 күн тарттым. Ушундай жыргайм баягы тартып алыпчы, жасап, ошону тартып алып ушундай жыргайм, ушунчалык өзүмө сүйүнөм, ушунчалык мындай өзүмө болгон сый урмат өсүп баштады. 3 күн, 4 күндүн ичинде эле. Анан 1 ай, 21 күн өттү. 21 күндө эле жазылган да, анан 21 күн өтсө да жок, мен дальше кетишим керек. Мен дальше ошол туруктуулукту өнүктүрүшүм керек. Мына 3 жыл, 3 жылдан ашып кетти ошол. Же 4 жыл болуп калды. Мен дагы деле ошол стористерди тартам. Ким көргөн болсо стористериме, таңкы стористериме плюс баспагыла. Бирок азыр эми кээде тартпай калышым мүмкүн. Это не значит мен турбай калдым. Кээде мындай алаксып, пытырап калып тартпай калышым мүмкүн. Бирок мен эрте туруу ыкмасын, эрте туруу адатын калыптандырдым, ошону сторис мага жардам берди. Кээде азыр бүгүн тарттым, кече тартпадым, мисалы кече тарттым же тартпадым, эсимде эмес. Бирок азыр уже тартыштын кажети жок, мен и так эрте туруп калдым да, мындайча айтканда ал эрте туруунун бир методу болчу, методология. Кээде тартпай калган күнү көп адам жазат: Самаржы, эртең мененки сторисиңиз жок, уктап калдыңызбы? Жок, это не значит уктап калдым. Бирок тартам дагы деле азыр уже өзүм үчүн эмес, уже эл үчүн тартып калдым. Себеби дегенде аны көп күтөт экен. Миңдеген адамдарга мотивация экен ошол эрте турганым, ошол стористерим, ошол цитаталарым кадимкидей дем күч берет экен. Күйөөм дагы мага көз таанышкандан кийин көптөн бери ошо мага подписан болуп көрүп жүргөн экен да, цитаталарымды скриншот кылып сактап алыптыр. Мына цитатаң жаккан, мына цитатаң жаккан, сторисин көрүп коюп, көрчү элем эртең мененки стористериңди деп, көрдүңүздөрбү? Анан эрте турат экен деп мындай суктанчу элем дейт, көрдүңүздөрбү? Даже мен ошол будущий отношенияларыма дагы ошол стористерим салып коюшкан. Көп күтөт экен, тартпай койгондо кадимкидей: кана сторисиңиз, биз туруп эле сиздин сторисиңизди карайм деп, кадимкидей дем күч алам ушу эрте турганыңыз. Баары турай баштады. Эми сизге задание: азыр блокнотуңузга алып, өзүңүз күндө эмне жумуш кылып, өзүңүздүн туруктуулугуңузду, өзүңүзгө болгон сый урмат, дисциплинаңызды кантип өнүктүрөсүз. Задание, 21 күндүк задание, жаңы адат. Өзүңүзгө азыр 3, 4, 5 адат таап алсаңыз болот. Эми албетте аз-аздан баштайбыз, жок дегенде. Мен ошондой китеп окуу деп бир 5 задание койгом. Китеп окуу, физзарядка жасоо, туруп эле, аффирмация айтуу, визуализация жасоо, ошол бүт жаңы адаттарым болчу. Эртең мененки, мындайча айтканда, эртең мененки ритуалдар. Магия утран окуган болсоңуздар, эртең мененки ритуалдар бар. Жөнөкөй бир 5 кадамды жасай турган болсоңуз, мына күндөлүк бекеринен чыгарбадык биз. Күндөлүктө ошол жерде өзүңүздү контроль, дисциплинага түшүрүүчү сонун заданиялар бар. Күндө аффирмация айтуу, эрте туруу, суу ичүү, физзарядка жасоо, визуализация кылуу, ыраазычылык айтуу. Албетте ыраазычылык менен такыр айтпайт болчумун. Ошол өзүмө бир адаттарды жазып алдым. Күндө жанагы эртең менен туруп, мисалы мен азыр сабакты өтүш үчүн 5те турам. Эртерээк турам, жуунуп таранып, макияж кылып туруп калышым керек. Андан сырткары өзүм ритуалдарымды жасап туран отурам. 5 жаңы адат. Жок дегенде 5. Андан көп болсо андан сонун болот, бирок өтө көбөйтүрсөңүз, баягы биздин мээ, коркок мээ эмне кылат? Жасай албайм, кой, тынчылып отурчу деп сизди азыр алдап башташы мүмкүн. Азыраак жазыңыз, пока. Дневник 18-ине чыгат, кийинки партиясы, биринчи партиясы 5000дей чыгардык, калбады. Азыр дагы чыгарып атабыз, 18-инде болот кийинки партиясы. Бүт шаарларга таратабыз. Бизде кандай система болуп атат? Ким 12ден көп заказ кылса, 250 сомдон биз ошол шаарга салып беребиз. Иштешем десеңиздер, иштешсеңиздер болот. 250 сомдон оптун баасы. Анан өзүңүз акча кошуп сатсаңыз да болот. Азыр 5 адат жазып алган болсоңуз, анда эми өзүгө болгон сүйүүгө кайра кайтайлы.
Өзгө болгон сүйүү бул эмне? Качан биз өзүбүздү толук кандуу сүйүп калабыз? Качан биз өзүбүздү кабыл алганда? Качан биз өзүбүздү толук кандуу кабыл алабыз? Качан биз өзүбүздүн кемчиликтерибизди, каталарыбызды кечиргенде? Кемчиликсиз адам болбойт, катасыз адам болбойт. Биз ошол каталарды жасап гана үйрөнөбүз бир нерсени, жаңы нерселерди. Биз ошол мезгилде ката кетирип жатканда эң туура чечим деп ошону тандап алган болобуз. Себеби дегенде эмне жок? Опыт жок. Опыт жок дагы биз ошол нерсени тандап алып, кийин уже опытный болгондо мен ошону ушундай ката кетирдим дейсиз. Жок, сиз ката кетирген жоксуз ошол моментте. Сиз үчүн ал эң туура чечим болчу. Опыттын жоктугунан биз ошондой чечим кабыл алып бир ката кетиргенбиз. Ката кетирбесек ошол туура эмес экенин биз билбейт болчук. Ошентип адам баласы үйрөнөт, жыгылып, мүдүрүлүп үйрөнөт. Аны биз түшүнбөй эле биз баягы каталарыбызды, ошибкаларыбызды бир жерге топтоп алып жүрөбүз. Өзүбүздүн кемчиликтерибизди топтоп алып жүрөбүз. Өзүнөн өзүбүздү күнөөлөп, өзүнөн өзү бизди кемсинтип, өзүнөн өзү бизди сүйбөй. Адам өзүн кабыл албаса, толук кабыл албаса, өзүнө өзү жакпайт. Келбети, туруш турпаты, сүйлөгөнү, баскан турганы эч нерсеси жакпайт. Кантип кабыл алабыз, эмне кылабыз? Бүгүн сонун нерсе жасайбыз, кат жазабыз. Бул катты биз Асель Сыдыковада живой тренинги болгон «Миллионерское мышление» деп апрелде 2018-жылы ошондо биз жазганбыз катты. Азыр ошол катты трансформационный кат жазабыз, өзүгө жазабыз кат. Ошол катты жазганда мен ошол каттан кийин өзүмө жакшы көрө баштадым. Эми айтпайм, прям сразу сүйүп жат калдым дебейм. Бирок ошондо чындап өзүмө мындай эстедим да, мындайча айтканда. Мен бар элем го өзүмдө депчи. Балам үчүн, апам үчүн, атам үчүн, бир туугандар үчүн жашап калгам, эл үчүн. Анан өзүм мындай да, өзүм үчүн жашасам мен эгоист болуп калам деген бир страх. Эгоистпи, өзүң эле ойлой бербе деп баягы кичинекейибизде. Особенно үй бүлөңүздө чоң болсоңуз, кичинекей бөбөктөрүңүз болсо, сизден кийин бир туугандарыңыз болсо, аябай бизге ошол установканы, рамканы көп киргизет ата энебиз. Өзүң эле ойлой бересиңби? Башканы да ойло. Өзүңө жаккан игрушкаңы, өзүңө жаккан жеген тамагыңы жеп атсаң эле бер, бөлүш, даже бөлүш дебейт, алып берип, оозуңан алып туруп берип коет. Эгер аны талаша турган болсоң, сен жамансың, эгоистсиң деп баягы бизге чувство вины загонять этет. Ошон үчүн биз баягы бере беребиз, бирок ала албайбыз, кабыл ала албайбыз. Эгер кокус кабыл алып койсок же бербей койсок, өзүгө болгон күнөө ушунчалык чоңоюп, как будто бирөөнү өлтүрүп койгондой күнөөлүү сезип калабыз. Ошон үчүн бул с детства калып кеткен. Анан көпчүлүк адамдар карызга дагы ошонун айынан батып калат. Себеби дегенде кичинекейинде ошол боль калып кеткен да, жүрөктө боль, өз нерсең бергиң келбеген боль. Бирок беришиң керек. Сураганы беришиң керек. Бербесең эгоист болуп каласың, жаман адамга айланасың, монстрго айланып каласың. Анан акча дагы элдер сурай баштаганда эмне кылабыз? Өзүңдө бар акча, өзүңө керек, бир нерсе алышың керек. Көйнөк алайын деп атсаң, бирөө келип карыз сураса, жок, буга жардам беришим керек деп, баягы бергиң келбейт, бирок бербей койсоң, баягы чувство вины кичинекейиңде бересиң. Берген сайын баягыны эстетет да, жаш мезгилиңде эстетет, берген сайын эстетет. Уже подсознание айтат: сен акчаң жок эле болсунчу, лучше бербей эле кой, тынч эле отур. Барып даже ипотека, кредит, там карызга батып кетет адам. Анан бирөө келип акча сураса, мен өзүм карызым көп деп айтканда чувство вины жок болот да. Мен ипотекам бар, мен кредитим бар, мен өзүм зорго жүрөм. Даже сизден эч ким деле сурабайт, эгер сиз карызга батып кетсеңиз, кыйналып жашасаңыз, эч ким акча деле сурабайт. Зато сизге эч кимге жок дебейсиз, чувство вины жок, спокойно жашайсыз. Көрдүңүзбү, ушинтип подсознание бизди кээде туура эмес жолго түшүрүп коет. Ради спокойствия души деп коет го. Анда эмесе катка киришели. Катты кантип жазабыз? Кат 3 этаптан турат. Биринчи этабы бул өзүбүздү кечирим сурайбыз өзүбүздөн. Аны сырт жактан жазабыз. Мисалы, как будто душаңыз сизге кайрылып аткандай. Мисалы, салам Самара Кеңешова, урматтуу салам кат деп өзүм ушинтип баштагам. Кандайсың деп кадимкидей бирөөгө кат жазасыңарбы, ошентип эле жазып баштайбыз. Кандайсың? Бул мен, сенин ичиңдеги Самара. Бүгүн сенден мен кечирим сурап коеюн деп чечтим. Албетте өзүңүздү эркелетип жазыңыз. Жаным, алтыным, кымбатым, менин эң жакын адамым деп жазсаңыз болот.
Мен сенен бүгүн кечирим сурайм деп баштасаңыз болот. Аз баштаңыз, мен эмоция болуш үчүн жакшы бир музыка коюп коеюн. Баштаңыздар, чатка жазбай, блокнотто иштейбиз. Эң сонун мүмкүнчүлүк сизге дагы качан ушундай мүмкүнчүлүк келет. Сиз качан эле өзүңүзгө кат жазып, өзүңүздөн кечирим сурадыңыз эле. Мощный трансформация болосуздар, сөзсүз жазыңыздар. Анан дегенди токтотуп, азыр ручкаңызды алып туруп жазыңыздар. Ушул каттан кийин действительно сиз өзгөрөсүз, өзүңүздү кабыл алып каласыз. Өзүңүздү кечирип жеңилдик келет. Аябай сонун жеңилдик келет. Кааласаңыз өзүнчө баракка жазыңыз, кааласаңыз блокнот, неважно. Мен блокнотума жазгам, до сих пор сактап жүрөм. Эми азыр жолдобуз жок, мен окуп бермекмин. Салам кат. Салам Токтобүбү. Назыр Маматова. Окуй албай калдым го. Салам Токтобүбү. Менин жаным, кымбатым, эң жакын адамым. Бүгүн сенден кечирим сурайын деп чечтим. Бүт кылган каталарым үчүн, сени капа кылганым үчүн, акыркы орунга койгонум үчүн, ден соолугуңа карабаганым үчүн, ар дайым сага акча аяганым үчүн, экономить эткеним үчүн, ар дайым жемелегеним үчүн, сага ишенбегеним үчүн, сени өстүрбөгөнүм үчүн, көп урушканым үчүн. 3-чү этапка өтөбүз. Азыр 1-чи этапты жаза бергиле, шашпасаңар. Ыйлағыңыз келсе ыйлап жазыңыз. Ыйлаганда баягы буктар чыгып кетет. Мен билбейм, аябай ыйлагам бул кат жазып атканда. Шоллоктоп. Мен токтобойм, өзүңөр жазгыла. Бул сиздин кечирим суроо катыңыз. Мен болгон мисал келтирип атам. Кантип кечирим сурайсыз? Мен айткандай кылып диктант кылып жүрбөгүле, жок. Өзүңүздө эмнеге кечирим сурайсыз? Каталарыңыз үчүн кечирим сураңыз. Сен анда жаш болчуң. Сен анда опытың жок болчу. Ошол эң туура чечим деп ойлогонсуң. Билем көп ката кеттирдиң, бирок мени кечир. Или мен анда жаш болчумун деп ушу ичиңизде душаңыз сурап атат да. Мени кечир, анда мен билбейт элем эмне туура, эмне ак, эмне кара экен, мен жаш болчумун. Мени кечир деп душабыз кечирим сурап мындайча айтканда. Жан дүйнөбүз. Мен анда жаш болчумун, мен анда билбейт болчумун. Ушунча каталарды кетирдим. Азыр ошо каталарды мен кетирбейм эч качан. Бирок ошондо кетирип койдум. Мени кечир. Албетте сезимдериңиз менен бөлүшсөңүз дагы жакшыраак болот. Ушунча жыл өзүмө сени кечирбей жүрдүм. Сени кечирим сурай албай жүрдүм. Ушунча жыл бою мен өзүмү жалгыз сездим, үшүдүм, сени жаман көрдүм, сени жактырбадым. Сүрөткө түшсөң сени көргүм келбеди, ошолордун баарына кечирим сурайм. Үнүңү жактырбадым, туруш турпатыңы жактырбадым, фигураңы жактырбадым. Көрсө сен эң акыркы, эң жакын адамым турбайсыңбы? Эркелетип жазабыз. Балабызды кандай эркелетебиз? Коозум, жаным, анандай садак болоюн деп айланып тегеренебиз го. Ошентип тегерениңиз өзүңүзгө. Себеби биз мээримге төйбөй калганбыз, көпчүлүк мына совет доорунда төрөлүп калгандар. Кадимкидей мээрим менен бөлөңүз өзүңүздү.
жаным деңиз, кымбатым, сулуум. Экинчи этап башталат азыр. Экинчи этап эмне үчүн өзүңүздү жакшы көрөсүз? Өзүңүздү эмнеге жакшы көрөсүз? Дагы эркелеткенди унутпаңыз. Кымбатым, жаным, сулуум. Дүйнөдө 7,5 миллиард адам болсо, сендей сулуу зат мындан кийин төрөлбөйт. Хоть апабыз 10-ду 20-ны төрөсө дагы биздей адам төрөлбөйт. Дүйнөдө адам калбай өлүп, дагы башынан ошончо 7,5, 8, 10 миллиард адам төрөлсө дагы, 100 миллиард адам төрөлсө дагы биздей адам жаралбайт, жаралган эмес. Биз өтө уникалдуубуз. Ошону айтыңыз, сен өтө уникалдуусуң. Сен башкачасың. Сеникиндей көз эч кимде жок. Сеникиндей мурун эч кимде жок. Сеникиндей чач, сеникиндей жылмаюу. Ушунчалык сулуусуң, ушунчалык өзгөчөсүң. Характерлериңизди айтсаңыз болот. Эч кимге жамандыгың жок. Честныйсың. Таланттарыңызды жазсаңыз болот. Жакшы ырдайсың, комуз чертесиң, даже бирөөнүн катын окуганбыз деп, жакшы айран уютасың деп жазыптыр, эч нерсе таппай калып. Жакшы апасың, жакшы жарсың, жакшы кызсың. Сени жакшы көрөм, дадак оолойуң, садак оолойуң козун деп эркелетебиз. Чындап жакшы көрөм, кечирчи, бирок мен жакшы көрөм ошону айтпаганым үчүн, жарылбаганым үчүн. Бүгүн 15-март күнү мен сага жарылып жатам. Айтып атам го Майрамкан, мен айтып атам байтан бери. Эмне үчүн өзүңүздү жакшы көрөсүз? Экинчи этап башталды. Эмне үчүн өзүңүздү жакшы көрөсүз? Эмне үчүн өзүңүздү баалайсыз? Өзүңүздүн мурунку ийгиликтериңизди жазып кетсеңиз болот. Ийгиликтүү турмушка чыктың, ийгиликтүү мектепти бүттүң, может кызыл менен бүттүңүз, может университетти кызыл менен бүттүңүз. Класста эң жакшы окуучу, может староста элеңиз, может президент элеңиз. Ошолордун баарын эстеңиз. Кандай ийгиликтериңиз бар эле эстеңиз. Сен кыйынсың, мен сени сыймыктанам. Бүт эстейбиз. Эмне үчүн өзүңүздү жакшы көрөсүз? Экинчи этапта жүрөбүз. Кичине внимательныйраак болсоңуздар баары жакшы болот. Мен сени сүйөм деп кадимкидей өзүңүзгө болгон сүйүүңүздү билдириңиз. Мен сени чексиз сүйөм. Канча адам жашоомдон кетти, канча адам калды, канча кыйынчылык болду, бирок сен ар дайым жанымда болдуң. Үчүнчү этап. Өзүңүзгө сөз бериңиз. Дагы эркелеткенди унутпаңыз. Жаным, кымбатым, асылым деп атыңызды айтып жазып.
Мен сага сөз берем, бүгүндөн баштап кандай сөздөрдү бересиз? Бүгүндөн баштап сени чексиз сүйүүгө, сени урматтоого, сени биринчи орунга коюуга, сени жакшы көрүүгө, кыйынчылыкта дагы сен менен болууга. Сени урушпайм. Ушул күндөн баштап сага ишенем. Ушул күндөн баштап сени баалайм, сени колдойм, эркелетем, жакшы көрөм. Ден соолугуңа кам көрөм, эң сонун кийимдерди алып берем, саякаттарга алып чыгам. Сенин өсүшүңө толук салым кошом. Мен сага сөз берем, өзгөрөм, жаңы адаттарды үйрөнөм сен үчүн. Ушул күндөн баштап сен эң туура тамактанасың, эң жакшы жерлерде жүрөсүң. Кулагың эң жакшы сөздөрдү угат. Жүрөгүң эң жакшы сөздөрдү угат. Сен ошого татыктуусуң, алтыным деп жазыңыз. Эң кымбат баалуу кийимдерге, эң жакшы үйлөргө татыктуусуң, эң жакшы машиналарга татыктуусуң. Чоң ийгиликтерге татыктуусуң, сүйүүгө, бакытка, байлыкка татыктуусуң. Канча өмүрүң калды билбейм, калган өмүрүңдү мен сен үчүн багыштайм. Сенин жыргал жашооң үчүн, бактылуу жашооң үчүн, сүйүктүү жашооң үчүн сөз берем. Ушул күндөн баштап сени баалайм, көтөрмөлөйм, ишенем. Сени ар дайым биринчи орунга коем. Жазабыз, көп нерсе обещать этебиз. Обещанияны аткарыш керек, жөн эле жаза бербеш керек, билесиңер. Болбосо эмне болот? Сыйырма түшүп кетет. Ар бир сөзүңүзгө турушуңуз керек. Эркелеткенди унутпаңыз. Давайте, 2 мүнөт калды. Жазып бүткөн болсоңуз плюс басып коюңуз. Кимде кандай ощущение болду, бөлүшүп кетсеңиз болот. Ким ыйлады, ким эстеди, өзү тууралуу бар экенин. Дагы сонун техника берем, эгер аткарам десеңиздер. Луиза Хейдин техникасы метод зеркало деп коет. Мен ошол методду жасап, аны да жасадым. Өзүңө кантип сүйүүнү жогорулатышың керек деген баарын жасай баштадым. Мен ыйладым дейт. Мен аябай ыйлагам, бул катты жазып атканда аябай ыйлагам. Эмне үчүн өтө маанилүү өзүңдү кечирүү? Өтө маанилүү. Себеби өзүңдү кечирбесең болбойт да, сөзсүз кечиришиң керек болот. Өзүңүздү кечирбесеңиз сүйүү эч качан келбейт. Капачылык баягы сүйүүнү жаап тура берет да. Ал боюнча сонун уламыш айтып берем. Бул уламыш притчамдачы айтканда эч кандай динге тиешеси жок. Анан эртең сразу Самара Кеңешова башка динге өтүп кетиптир деп кечээ бир комментарий жазган экен бирөө жиндирей болуп. Бул жөн эле уламыш, притча орусчасы. Бир киши болот экен, аябай жаман киши, мындайча айтканда өтө көп каталарды кетирген преступник. Биринчи катасын кетиргенде эле ал уже болду, мен
по-любому тозокко түшөм, мага жол жок деп анан ошол бойдон ошол преступник жолуна түшүп алып, өтө жаман иштерди жасай баштайт. Анан өлгөндө ал толук ишенет, мен тозокко барам деп өлөт. Өлүп анан наркы дүйнөдө ойгонсо, элдин баары бир жерге кирип кетип аткан болот. Анан бул дагы кошулуп алып ошол жерге кирет. Анан кирип кетип атып Кудайды көрүп калат. Анан караса чоң жазып турат бейиш деп. Анан жанагы Кудай баарын башынан сылап киргизип аткан болот. Анан анда башынан сылап киргизип берет. Киргизип бергенде жанагы киши түшүнбөй калат. Мени Кудай көрбөй калды, мен тозокко барышым керек эле, ес мен бейишке кирип кеттим, мен Кудайды алдап койдум деп анан баа жерде жыргап жүрөт. Бирок ал менен эч ким сүйлөшпөйт. Бирөө жарымга барып, ал жакта кадимкидей эле жашоо бар. Барып бирөө менен таанышайын десе эле эч ким сүйлөшпөйт, баары качат. Анан караса элдин баары аппапакай болот. Аппапакай, түстөрү аппак, анан өзү мындай караса эле капкара болот. Капкара болуп калат. Анан эмне үчүн мен кара болуп калдым? Анан 3 күн 4 күн өтүп анан баягы Кудайга барат. Кудай, мени кечирип койчу, мен адашып бул жакка кирип алдым. Мен ордум өзү тозокту, мен өтө көп адамдарга зыян келтиргем, өтө көп адамды капа кылгам. Мени тозокко эле алып барып кой, бул жерде менин ордум эмес дейт. Анан Кудай айтат: "Эй пендем, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен пендеми эч качан жаман көрбөйм, кыйнабайм. Канча ката кетирсе да кечирем. Ошондуктан мен тозокту жараткан эмесмин. Мен бир гана бейишти жараткам. Тозок бул жок нерсе. Мен бир гана бейишти жараткам. Тозокту адамдар өздөрү ойлоп тапкан. Ар бир адам өзүнүн тозогун өзү көтөрүп жүрөт" дейт. Анан тозок жок беле деп эле таң калып калат. Сен биринчи катаңда эле мен сени кечиргем. Ошондо эле өзүң кечирип туруп туура жолго түшүп калсаң болмок, биринчи катаңда эле. Анан сен кайра ката кетирдиң. Ар бир катаңда мен сага шанс берип, ар бир катаңда мен сени кечирип келдим. Бирок сен оңолбодуң. Дагы чоң каталарга жол бере баштадың. Ошондо да кечирдим. Ошондо дагы мен сенин кулагыңа шыбырап аттым. Сен укпадың дейт. Аябай ыйлайт ошондо отуруп алып. Мен ошондо эле биринчи катамда мен сени кечиргениңди билгенимдечи, тозок жок экенин билгенимдечи, мен ошончо чоң ката кетирбейт болчумун деп ыйлайт. Эмне кылышым керек? Менин жүрөгүм ооруп атат дейт. Мен капкара болуп калдым. Эмне үчүн мен карамын десе, бул сенин өзүңө болгон мамилең, өзүңө болгон сүйүү, өзүңө болгон көз караш. Канчалык кара болсо ошончолук сенин түсүң ошондой болот. Мен эч кандай бул түсүңө эч кандай тиешем жок. Бул сенин өзүңүн көз карашың. Качан сен өзүңү сүйгөндө, өзүңү кечиргенде бул түсүң өзгөрөт дейт. Анан мен эмне кылышым керек дегенде, билбейм. Барып бирөөлөрдөн кечирим сурап кел. Кимди капа кылган болсо, мысленно отуруп алып кечирим сура дейт. 3 күн отуруп кечирим сурайт. Ар бир капа кылган адамды эстеп кечирим сурайт. Караса теги эле карасы кетпейт, аарбайт. Кайра келет: "Кудай, мен баарына кечирим сурап чыктым, бирок мен агарган жокмун" дейт. Анан алардын баары сени кечирди, бирок сен өзүңү кечирмей сайын сен агарбайсың дейт. Өзүң кечиришиң керек. Өзүңү урушпастан, жемелебестен өзүң кечиришиң керек дегенде, макул деп 3 күнгө кетет. Дагы 3 күн отуруп алып өзүм кечирдим, мен ката кетирдим деп өзүнө ушунчалык кечирим сурайт. Бирок кечире албайт. Кечире албайт, жүрөгү ооруп тура берет, агарбайт. Анан Кудайга келип: "Кудай, мени кечир" дейт. "Мен сени качан кечиргем" дейт Кудай. "Мен өзүм кечире албайтам. Ушул өзүмө болгон обиданы, өзүмө болгон ушул каралыкты алып койчу. Сен кудуреттүүсүң, сен колуңан келет. Мен жалгыз ал нерсеге күчүм жетпей жатат" дейт. Анан Кудай айтат: "Мен силерге ар бириңерге тандоо укугун бергем. Эгер мен силерди азыр ошол нерсеге кирише турган болсом, ошол укукту алып койгон болом. Жок, сен өзүң кечиресиң же кечирбейсиң, бул сенин тандооң. Мен ал нерсеге кирише албайм. Бул бир гана сенин колуңан келет. Мен сага бирок бир нерсе айтам. Балким өзүңү кечирүүгө ошол нерсе таасир берер" дейт. "Айтыңчы" дегенде, "Мен сени жаратканмын пендем. Мен өзүм сени жаратканмын. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Ар бир катаңы мен кечирем. Мен ушунчалык улуу затмын, баардыгын жаратканмын. Сен менин пендемсиң, сен менин баламсың. Мен сени кечирдим. Демек сен өзүң кечире албасаң, сен мени менден да улук коюп жатканың, менден да бийик коюп, могул жердеги эго коронаңды кийип алганыңдын белгиси" дейт. "Сен менден деле улук белең, менден деле улуу зат белең. Өзүң кечирбегидей. Сен кимсиң? Сен болгону бир пендесиң. Мен жаратканың, мен сени кечирип жаткандан эмне үчүн сен өзүңдү кечире албайсың" дейт.
Ошол сөз өтө жанагы адамга таасир берет. Чынында Кудай мени кечирип жатса, канча ката кетирсем деле кабыл алып жатса мени, эмне үчүн мен Кудайдан дагы өзүмө улук коюп, Кудайдан да бийик коюп, мен өзүм кечирбешим керек? Кудай мени кечиргенден кийин мен ким эле Кудамдын астында бир пендемин да деп туруп, өзүмө кечирдим деп от душа айтканда, баягы айланып туруп аппак адамга айланып калат. Ошентип ошол жакта өзүн кечирип, өзүн сүйүп, бактылуу жашап калган экен. Бул уламыш да, эми притча. Эми мен айтайын дегеним, бул жерде дагы өтө жандуу сөздөр болду. Сиз өзүңүздү кечирбегидей ким элеңиз? Биз пендебиз, Кудайдын астында биз жөнөкөй эле бир чаңбыз мындайча айтканда. Ошондуктан Кудай бизди кечиргенден кийин биз өзүбүз жөн эле кечирип коюшубуз керек. Биринчи орунга койгондо биз өзүбүздү эгоист сезбешибиз керек. Себеби дегенде бул жерде приоритеттер бар да адамдын баласында. Биринчи биз кимди коебуз, экинчи кимди коебуз жашообузда, үчүнчү кимди коебуз. Бир тренингде ким биринчи орунда турат дегенде мен ата энем турат деп жаздым, анан балдарым турат деп жаздым. Жумушум, досторум, анан акыркы өзүмө коюп койдум. Анан ошол приоритеттер дегенде туура эмес тандаганымын кийин тренер айтты. Биринчи адам өзү туруш керек деп. Биринчи адам өзү туруш керек, мен эгоист болуп калам деген опять боль, баягындай страх. Жок, мен биринчи турбашым, мен акыркы турушум керек. Биринчи турушуң керек. Эмнеге дегенде, азыр көзүңүздү 5 мүнөткө эмес, бир 10 секундага көзүңүздү жумуп көрүңүз. Көзүңүздү жумсаңыз эч нерсе көрүнбөйт, караңгылык. Сиз жок болсоңуз бул аалам дагы жок. Ата энеңиз дагы, бир тууганыңыз дагы, сүйгөнүңүз эч нерсе жок. Бул эфирда жок, сиз жок болсоңуз. Сиздин дүйнөңүздө да, сиз дүйнөңүздө бир нерсе болуш үчүн, ошолордун баары болуш үчүн өзүңүз болушуңуз керек. Самолетто дагы биз баарыбыз эле самолетко чыкканбыз. Масканы биринчи өзүңө так, анан балаңа так дейт. Сен өзүң жардам бере албасаң, биринчи эч кимге жардам бере албайсың. Өзүңү жакшы көрбөсөң, бирөөнү жакшы, өзүңү сыйлабасаң, бирөөнү сыйлабайсың. Ошондуктан бул жерде биз өзүбүздү биринчи орунга коюшубуз керек. Анан экинчи орунга ата энебиз, бир тууганыбыз, бала чакабыз, жумушубуз эмес. Экинчи орунда сүйгөнүбүз, жолдошубуз турат экен, эстетиңиз. Биринчи сиз болбосоңуз эч ким болбойт да. Эмне үчүн биздин сүйгөнүбүз, эмне үчүн ата энебизден да бийик турат? Себеби дегенде уже турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин ошол биздин экинчи половинкабыз болуп калат, мындайча айтканда. Оорусак жаныбызда турат, колдоп турат. Ошол адам болсо сиз бактылуусуз. Анан үчүнчү орунда балдарыбыз, эмнегедир бала чакабыз, анан ата энебиз, анан жумушубуз, ошентип досторубуз кетет. Себеби дегенде, эмне үчүн ата эне кийинирээк? Себеби дегенде ата эне качан бактылуу болот? Ата эне качан өзүн чындап бактылуу сезет? Качан ата эне мындайча айтканда жүрөгү ток болот? Биз качан ата энени биз кубандырып, сүйүндүрүп, сүйүүбүздү билдире алабыз? Качан гана биз өзүбүз жакшы жашасак, ажырашпасак, үй бүлөбүз тынч болсо, ден соолугубуз жакшы болсо, карызга батып калбасак, акчабыз болсо, баарыбыз жакшы болсо, тилегибиз тегиз болсо, ата эне өтө спокойный болот. Ата эне үчүн эң биринчи орунда баланын жашоосун кыйналбай жашаса, ата эне үчүн эң чоң бакыт, эң чоң жеңиш тынч жашаса. Ошондуктан биринчи сиз өзүбүздүн жашообузду оңдошубуз керек, өзгө болгон сый урматты кайтарып, үй бүлөбүздү бекемдеп, балдарыбызды карап, жумушубузду табып, өзүбүздүн предназначениябызды. Ошондо ата эне чексиз бактылуу болот, тынса бактылуу болот. Бул жерде баарыбыз эле ата энебиз ошондой эле нерсени каалайбыз балабызга. Тынч болсо, тынса, ордун тапса жашоодо, үй бүлөдө ордун тапса. Бул жерде ар бирибиз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Өзүбүздүн мамилебиздин үстүнөн, ден соолугубуздун үстүнөн, жумушубуздун үстүнөн, байлыгыбыздын, ийгилигибиздин үстүнөн иштегенде гана канчалык ийгиликтүү болсо, ошончолук ата эне спокойно, ошончолук ата эне кубанат. Ошон үчүн ата эне наракта калат да, ошон үчүн биздин приоритеттер өзгөрөт. Эгер сизде да туура эмес болсо, приоритеттерди өзгөртүңүз. Эми өзүгө болгон сүйүүгө эмне кылабыз? Азыр кыскача медитация жасап коелу. Өзүңүзгө болгон сый урмат, сүйүүгө медитация жасасак болот. Ал медитацияга көбүрөөк убакыт кетип калат да. Бир 15-20 мүнөт кетип калат. Шашылыш эмессиңерби? Мен шашылыш эмесмин. Метод зеркаланы айтпай кетипмин. Луиза Хейдин методу. Ал бесплатный эле доступта жүрөт. Интернетке, YouTube'га кирсеңер эле метод зеркала Луиза Хей десеңер чыгат. Аны мен деле айтып берем силерге. Эмне кылабыз? Жасайм десең айтайын, себеби
жөн эле энергиям, убактым кетиргим келебейт. Аны жасаш керек. Күндө отуруп алып жасаш керек. Аны жасайм деп туруп жасабай койгондор толтура. Просто мне энергиям кетиргим келбейт. Жасайм деп сөз бериңиз прям. Клянусь, эркекче деңиздер. Жасабасаңыз бесполезно, бул жерде мен отуруп алып убактым кетиргим келбейт. Жасайм деңиз. Жасасаңыз айтайын. Жөн эле бул жерде мен сөзүм калбаш керек. Жасайм дейт азаматсыздар. Жасай турган болсоңуз кичинекей күзгү сатып аласыз. Көбүрөөк сатып алганыңыз жакшы болот. Себеби дегенде ар бир чөнтөгүңүздө болуш керек ошол күзгү. Бир күзгү эмес, көбүрөөк, бир 10-15 арзан эле турат го, жана кичинекей 10 сомдук күзгү. Күзгү аласыз, үйүңүздө дагы күзгүлөр дагы жетиштүү болот, бирок кичинекей күзгү сөз керек болот. Күзгүнү аласыз, бир күндө канчалык көп алсаңыз ошончолук жакшы. Мынанча жолу деп айтпайм, канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Чөнтөгүңүздө жүрөт күзгү, убакыт тапкан сайын жана күзгүнү алып өзүңүздү эркелетесиз. Эртең менен турганда биз сөзсүз түрдө тишибизди жууганда күзгүнүн астында туруп жууйбуз. Жөн эле мынтип эле жууп койбостон биринчи өзүбүздү карайбыз, күзгүдөн карап, көзүбүзгө мындай карап туруп, турдуңбу жаным, коозум деп балаң турганда кандай сүйүнүп үйгө күн келгендей сүйүнүп кетебиз го. Сиз дагы ошону өзүңүздү көргөндө күндү көргөндөй кубанып кетишиңиз керек болот күзгүдөн караганда. Күзгүдөн карап туруп, жаным турдуңбу, коозум, анан жакшы эс алдыңбы, анан эрте туруп койсоң деп мактайбыз эрте турган болсок. Кеч турсак деле, бүгүн уктап калыпсың, эчтеке болбойт, эртең эрте турасың деп өзүбүздү мындайча эркелетебиз. Эркелетебиз. Нанайным, жаным, коозум, сулуум, там эркектер болсо деле эркелетсеңер болот өзүңөрдү. Күчтүү, там гладиатор турду деп өзүңүздү, супермен, там человек-паук турду, өзүңүздү түрдүү кылып эркелетсеңиз болот. Күзгүнү алган сайын кандайсың, маанайың кандай, мынча сулуу болуп кеткенсиң, андай эмес болсо дагы мен сени жакшы көрөм, сүйөм деп тынбай өзүгө болгон сүйүүнү билдиребиз, жакшы көргөнүбүздү айтабыз, эркелетебиз. Күзгүнү карап эле жакшынакай болуп баратасың күндөн күнгө. Көздөрүң өн деп эркелетебиз. Мурдуң сенин, ооздоруң сенин. Башында аябай күлөсүңөр, страшный күлөсүңөр. Себеби кылбаганбыз, ан нерсени жасаган эмеспиз, бул биз үчүн өн. Мен биринчи жасап алып кыйрап күлөм го. Эркелетип алып эле күлөм. Бүтө албай эле чип кетем, күлүп уялам да өзүмөнчү. Айтып алып эле жиндүү болуп атам дейм. Күзгүгө эртең менен туруп алып. Бирок бул жерде сиздер сөз бердиңер, до конца жасайм деп. Анан бир жумача күлүп жүрдүм. Бир жумача каткырыппай өзүм алып эле, коозум кандай деп эле бир кызыктай бир көнүмө айланат го бана айтып алып. Неприятное чувство. Тура келбейт да, себеби жаным жакшы көрөм десем баягы дал келбейт да, жакшы көрбөйм да себеби дегенде. И тут подсознаниеда ал программа жок болсо кадимкидей көнүң айланат. Көнүм айланат го баягы. Жаным деп алып баягы неприятно, мына жерге өтө жүрөгүмө жагымсыз. Бирок мен сөз бергем, жасайм деп, до конца жасайм деп, дальше жасай бердим. Бир жумадан кийин мен ыйлап баштадым. Кадимкидей эле ыйлайм. Баягы күзгүнү кармалуу ыйлайм. Себеби дегенде мен кичинекей баягы ичибиздин ар бир адамдын өзүнүн кичинекей жаш бала бар да, ар бир адамдын ичинде жаш бала бар. Баягы жаш бала ойгонот да, сен мени эстедиңби? Себеби биз мээримге тойбой калганбыз кичинебизде көпчүлүгүбүз. Бизде мисалы менен кийин эле 1 жылдан кийин эле иним төрөлүп кеткен. Ата энемиздин бүт мээрими иниме өтүп кеткен дагы, мен да каралбай эле калып кеткем да. Именно ошол осознанный моментте баягы 3 жаш, 2 жашыңда, 3-4 жашыңда внимание, сүйүү керек маалында ата энем сүйүүсү кичинекейге өтүп кеткен дагы, мен мындай кылып сүйүү издеп калгам. Тойбой калган, мына жерим тойбой калган. Анан ошону өзүңүз толтурсаңыз болот. Мени эч ким сүйбөгөн, мени жакшы көргөн эмес, мен иним өтүп кетти деп мен өмүр бою айтып жүрдүм, бирок метод бар экен, ал подсознанияга эч кандай айырмасы жок. Сиз өзүңүз айтып атасызбы сөздү, же бирөө келип сырттан айтып атабы, главное ошол сүйүүнү алыш керек болду. Анан ушул метод ошол сүйүүнү толтурат, чөйчөктү толтурат. Өзүңө болгон сүйүү толгондон кийин адам ушунчалык өзгөрөт, сулуу болуп кетет, энергичный, максаттары тез орундала баштайт. Башка адамдар жакшы көрөт, харизма аябай өзгөрөт жашооңуз. Анан бизге Айсей Сыдыкова айтты, ушул методду 3 ай жаса деди. Эгер 3 ай жасап туруп өзгөрүү болбосо, сенин жашооңдо мага келип бетиме түкүр деди. Мен сага гарантия берем, эгер жасап туруп ушул методдорду өзгөрбөсөң, мага келип бетиме түкүрсөң деле болот. Бирок мен сага гарантия берем, өзгөрөсүң. 3 ай өттү.
Мен жасадым 3 ай бою. Биринчи айтып атпаймынбы, күлдүм, кийин ыйлап, кийин ыйлабай калдым. Ыйлай бердим, канча ыйладым не помню, өтө долго ыйлап жүрдүм. Эркелетип алып эле ыйлайм, жаным деп кечирип койчу, жаным эле ыйлайм. Ыйлаган токтобойт, көз күнү карап алып эле ыйлайм, жакшы көрөм сени. Сени чындап жакшы көрөм деп айтышыңыз керек, сүйөм сени. Аны деп эркелетишиңиз керек, баягы сүйүүнү толтурабыз. Бир күнү ыйлагым келбей калды. Карасам өзүмө ушунча сулуу көрүнүп калыпмын. Как раз 3 ай өтүп, апрелде баштаган болсом, 2018 биз интенсивди июнь айында баштадык. Как раз мына 3 ай өттү да, апрель, май, июнь, 3 айдан кийин мен биринчи эфирге чыккам ошондо. Интенсивде прямой эфирге биринчи жолу чыккам. Мен азыр өзүм карап көрүп отурам го. Биринчи жолу өзүмө жактым ошондо. Эфирди кайра көргөндө көнүм айланган жок. Сүрөткө түшө баштадым, стористи өзүмө тартып баштадым. Голосум жагып, ыр жаздырдым. Местерге азыр 4 ырым бар, профессиональный. Жиберем, ыр жаздырып, мен даже ушунчалык өзүм голосум жакпаган адам, голосуму принимать этип ыр жаздырдым. Кечээ дагы жолугушуп ырдап бердим. Көрдүңүздөрбү? Инстаграмды ээлеп алдым. Артык жерде өз сүрөтүмө ушунчалык жагат, баягы күзгүдөн өзүм караганда ушунчалык сулуу көрүнө баштадым. Ишенесиздерби? Көргүм келбейт болчу. Ушунчалык сулуу көрүнө баштадым. Азыр апама мынча сулуу жаратып койгонсуз дейм, наоборот. Мынча сулуу болбосом деп, бирөө мынча сулуусуз десе, ооба дейм да, ишенем да, ал жалган айтпай атат. Мындай мурда жо не болуп атасың дейт элем, азыр комплимент кабыл алам, себеби билем, я красивая деп кабыл алам. Элестетсеңер, азыр мен куникмин десем, силер ишенбейсиңер да, мен мурда өзүм куник сезчүмүн. Ушул турушумду көргүм келбейт болчу. Азыр уже көрдүңүздөрбү, өзүмө болгон сүйүү өскөндөн кийин мен магазинге барып ценаларын, бааларын такыр карабайм, жаккан нерсемди алып кете берем. Баасын карабайм. Жакшы кымбат баалуу кийимдерди кие баштадым, саякаттарга чыга баштадым. Өзүм аянбай калдым, экономить этпей калдым. Азыр айтып атпаймынбы, менде үйдө айырма жок. Бул меймандын идиши, меймандын чачыгы, меймандын нерсеси, меймандын фисташкасы, меймандын конфети деген айырма жок. Мейманга эмне коюлса, бизде күндө коюлат ошол столдун үстүндө. Мен өзүм мейманмын бул жашоодо. Сиз дагы меймансыз бул жашоодо. Биринчи учурда мейманбыз. Убактыбыз аз эле бул жерде. Ээралап жашабайбыз. Аз эле бир убакыт берилген, ошол жашайбыз. Ошол жашоодо биз өзүбүздү сыйлап, өзүбүздү сүйүп өтүшүбүз керек. Анан биз башкаларды куник деген, страшный деген, Венера оштуктарча. Страшный деген. Некрасивая деген. Некрасиваяны дагы өтө некрасивая деген. Медитацияга ооба, страшная дейт. Эме элестетсеңер, мен өзүм страшный деп атканым элестеттиңерби? Азыр силер үчүн бул жомок, бирок мен үчүн чындык болгон. Балким азыр сиз үчүн, өзүңүз үчүн страшныйдырсыз, бирок бул временно. Эгер бул техникаларды жасай турган болсоңуз, албетте өзүңүзгө болгон сүйүү келет. Самареже суроо сизге эмне үчүн күзгүдөн сулуу көрүнүп, өзүңдү аябай сүйөсүң, ал эми өзүңдүн жашооңду жаман элестетип чочуй бересиң дейт. Сиз випте барсызбы? Випте болсоңуз, ал теманы бүгүн как раз випте продолжим, дагы глубже түшөбүз, на подсознательном уровне ошол образдарды өзгөртөбүз, установкаларды өзгөртөбүз. Бүгүн ошол өзүбүзгө болгон сүйүүнүн күнөөлүү сезим деген темалар болот. Кантип кетиребиз? Менде мощный технологиялар бар, андан да күчтүү медитациялар бар личный. Аны випте берем. Бүгүн кеч 9 же 10, по-моему 10 болсо керек, себеби 10, кечки 10. Випте дальше продолжим. Ал сурооңузга випте жооп берем мен. Бизде образ бар, подсознательный, ошону өзгөртүш керек. Медитацияга азыр жарым саат кетип калат. Бул жерде баары жумушка барыш керек дейт. Медитацияны давайте алга көп убакыт жазыш керек. Бул сонун медитация именно өзүңө болгон сый-урмат, сүйүү, ишенимди келтирет. Давайте эртең жасайлы медитацияны. Ага айтып атпаймынбы, азыр 20-30 мүнөт кетип калат. Бул жерде жумушка барышым керек дейт көпчүлүгү. Балдарды школго жибериш керек. Эртең жасайлы, кеңири шашпайчы. Хорошо? Анан ал медитацияга давайте сначала даярданып алайлы ошол медитацияга, чтобы эртең убакыт жетпей калды дебесин. 3 адамды жазасыз, өзүңүзгө жакпаган сапаттарын жазып аласыз. Ар бир адамды өзүңүзгө жакпаган адамды жазасыз. Сизди раздражение кылган, сизди бесить эткен, орусча айтканда, сизге жакпаган адамды
3 адамды жазып алыңыз. Ар биринин тушуна эмне үчүн жанагы адамды жактырбайсыз. 3 столбик түзөсүз дагы. Эмне үчүн жанагы адамды жаман көрөсүз? Сиз ал адамды жаман көрбөйсүз, сапаттарын жаман көрөсүз. Кайсыл сапаттары жакпайт? Мисалы, былжырбы, там ушакчыбы, завистливыйбы, же жалкоолугу үчүнбү, же сөзүнө турбаган үчүн, безответственный, жоопкерчилиги жоктугу үчүнбү? Кыскасы жанагы 3 жаман мен эч кимди жаман көрбөйм деп бул жерде жакшы адам болуп көрмөгүлө. Менде деле бар ошондой адамдар, до сих пор бар. Себеби дегенде бизде бар ошондой адамдар. Чындап жооп беришиңиз керек болот. Бул психология. Сиз аны жаман көрөм деп бирөөгө айтпайсыз, бул жака чатка чыгарбайсыз. Ал только сиз билесиз. Эмне үчүн жаман көрөсүз жанагы адамдар, эмне үчүн жакпайт. Эми жаман көрөсүз дегенде ал адамга жек көрүү болбосо дагы мындай неприятный, раздражение. Кайсыл сапаттары үчүн жанагы 3 адамды жактырбайсыз? Эмне үчүн жактырбайсыз? И жазыңыз сапаттарын, кайсыл сапаттары сизге жакпайт. И албетте дагы 3 адамды тандайсыз. Сиз сыйлаган, сиз жакшы көргөн, сиз урматтаган, сиз восхищаться эткен 3 адамды жазасыз. Албетте ата энеңизди жазгыңыз келип кетет, бирок ошол 3 адамдын жашоосу ушунчалык идеалдуу болуш керек, сиз ошонун жашоосу менен жашаганга даяр боло турган жашоо болуш керек. Ата энеңиздин жашоосу сизге ушунчалык жакса, ата энеңизди жазсаңыз болот. Бул жерде көбү мен апамды жакшы көрөм дейт, бирок бул жерде бул задание сиз фанат болгон, сиз кумир туткан адам жазышыңыз керек. Мен ошондой машина мингим келет, ошондой үй алгым келет, ошондой знаменитый болгум келет, ошондой кийим кийгим келет деген адамды жазышыңыз керек болот. Ошондой эрктүү болгум келет, ошондой күчтүү болгум келет, ошондой пунктуальный, ответственный болгум келет, ошондой сила воли, решительный болгум келет деген адам жазыңыз. Бул жерде апабызды, атабызды албетте жакшы көрөбүз, бирок апаңыздын, атаңыздын жашоосу кутта ошондой болсун, ошончолук деңгээлде фанат болсоңуз, албетте жазсаңыз болот. Бирок мен чынын айтсам, я бы не хотела бы такую жизнь, как у мамы или у папы. Анчалык мындайча айтканда, алар деле өзүнүн сонун жашоосу бар, бирок андан да сонун жашоодо жашагым келет. Ал үчүн кандай сонун ийгиликтүү кумирлер бар. Путин, там Дженнифер Лопес, Гоара Витсан, знаменитосттарды жазыңыз. И албетте аларды дагы ошончолук деңгээлде эмне үчүн сыйлайсыз, урматтайсыз? Себеби дегенде аларга болгон сапаттары үчүн, өзүнө болгон сүйүүсү үчүн. Мисалы, Дженнифер Лопес ушунчалык өзүн сүйөт, азыр почти 60ка чыгып атат, денеси 25 жаштагы кыздардыкындай алып жүрөт. Залда 4 саат, 5 саат тренировка алат экен, элестетсеңер, 3 жолу жумасына. Ал деген өзүнө сүйгөн үчүн ошол телосун ошентип карап атат да, өзүнө болгон сүйүүсү өтө чоң, өтө чоң. Путин 4 эле саат уктайт, ал өтө дисциплинированный. Ошону жазгам. 4-5 саат эле уктайт, көп окуйт, баардык жактан развитый, и спорт жагынан, и политика жагынан баарына жетишет. Знаменитый, популярный, элин ойлойт, билбейм, мындай өтө күчтүү инсан деп эсептейм. Ошону жазган элем. Билбейм, сиз кимди жазасыз, жазсаңыз болот. Эмне үчүн ошол адамды сыйлайсыз, эмне үчүн ошол адамды кумир тутасыз, эмне үчүн фанатсыз, кайсыл сапаттары сизге жагат? 3 негативный адам, 3 позитивный адамды жазыңыз. Эртең ошол медитацияда ушул материалдарды пайдаланабыз. Анда эмесе баарыңарды жакшы көрөм, баарыңарды сүйөм, ар бириңиздер сүйүүгө татыктуусуздар. Эртең саат 6-да көрүшөбүз. Интенсивдегилер, виптегилер бүгүн саат 10-да көрүшөбүз. Бүгүнкү теманы чукулайбыз дальше. Кеттик, пока.